Келди. Достор, мына мен Алтыш Айылбыдан да азыр Алтын Арстанбековадан да түз эфирге чыгып атам. Ушул түз эфирди колдон келишинче таратышып бөлүшүп коюңуздар дагы. Мен деген азыр неме кылып кечеги Ак Өргөдөгү парк жашыл зонаны коргогон Ак Өргөнүн тургундарынын түз эфиринен кийин Нурлан деген мени сотко берем деп даярданып аткан экен. Ошол Нурлан байкени биз азыр күтөлү, байке. Эфирден акыл чакырайын. Нурлан байке, байкесизби, инисизби? Келиңиз ушул Ак Өргөгө келип, бул жерде аксакалдар турат. Аксакалдардын алдынан өтүңүз, сүйлөшүңүз. Тиги жерин беришеби, беришпейби? Ошону мен түз эфирде көрсөтөм. Эгерде чындап эле ушул жер сизге караштуу болсо, ушул жерге соода борборун салам деген көк беттигиңизден кайтпайм десеңиз, анда документтериңизди көтөрүп келиңиз дагы. Ушул Ак Өргө конушунун жашоочуларынын алдына документтериңизди көрсөтүп, өзүңүздүн ак так эле чындык экениңизди көрсөтүп кеттиңиз. Мен сизге эфир берем деп айткам кечеги эфирде, бирок деген сиз келбей эле тиги Улукбек Карыбек уулу деген эркин журналист аркылуу мени издеткен экенсиз. Тапкыңыз келсе өзүңүз тапмаксыз, эфирге чыгам деп айтмаксыз. Жок, анын ордуна Улукбек Карыбек уулуну жумшап коюп, мага Алтынайдын номерин таап бер, мен деген сотко берем деген экенсиз. Мени Ак Өргөлүктөр чакырды. Ак Өргөлүктөр менен келип өзүңүз сүйлөшүңүз. Ак Өргөл менин Кыргызстандын жараны, кыргыз элимдин таламын талашы, мен ушул жерде жүрөм. Келем аткандан кийин эме байкеле дейсиз да, кичи болсо да байкелей турар, келсин анан көрөбүз. Мен сотко берем дептир да, анан кийин сотко берем десе мен айтып атам, сотко берсең бер. Сотко барганда балким Нурландын ким экенин көрөбүз, көзү кандай, өзү кандай, акчасы канчалык бай, канчалык крышасы бар экенин. Мен ал уланды көчө подрядчиги фамилиясын билбейм деп толук айткан жок да, жана подрядчик мен. Бияка туруңуз байке, немеге? Жарыкка. Билбейм деп. Улан деди. Кечеги эфирде Иман деген жаш бала. Иман деген жаш бала, мен ушул жердин подрядчигимин. Мен ушул жерде курамын. Мен заказчигим башка. Аты жөнүн фамилиясы билбейм, аты Улан деди. Нурлан деди байке. Нурлан. Ооба, Нурлан деди го, эмне адашасыз? Нурлан деди. Өзүнүн аты Иман экен. Ооба, Нурлан. Эме заказчик ким десек, Нурлан деди. Нурлан деди. Анан эми биз сизди чакырдык кызым. Ооба. Үнүбүз жетпей аткан жогору бийликтерибизге. Канча жолу кат жазгансыңар? Бизге мына кайрылганыбыз президентибизге, Камчы Кыдыршаевичке, жогорку кеңешке, мэрияга, госстройго, прокуратурага, алардын жанакы бири-бирине окшош отпискаларын эле окуп отурабыз. Ооба. Мага 13 барак отписка келди, турат азыр. Эми дагы кайрылып атабыз. Майрамдан бурса кайрылып дагы киргизебиз. Ошо үнүбүз жетсин деп эфир аркылуу айла кеткенден амал түгөлгөндөн кийин ушул эфирге чыгып атабыз. Сизди мен биринчи көрүп атам. Бу убакта талант деген бала таап чакырган экен. Раз көсөгө кеттиңиз. Сизге өтө чоң рахмат айтайын. Ушинтип элдин мүдөөсүн аткарып, ак эмгеңди чуркап жүрө беришиңиз демек. Сени жана Сотособуз деген бала келип жүзүн көрсөтүп, бу Ак Өргөлүктөр менен таанышып, кандай себеп менен бул жерди алды, ким кайсы канча участок сатып алды, булардын ээси ким, бизге тактап берсин. Эми мени сотко берем деп атыптыр. Ак Өргөлүктөр менен соттошуңуз деп айттым. Себеби дегенде Ак Өргөлүктөр чакырган мени. Эми биз менен соттош келип, эгерде кыйын болсоң, крышаларың баары тиги өтө жогору жактан болсо, ушу бизге айтып, унчукпай калат, анан ошондо көрүп, унчукпай калабызбы же, унчугушабызбы, ошондо көрөбүз. Кел жүзүн көрсөтүп кеткениң, эмне үйүңө жашынып алып бир жаш балдар жиберип коюп айдактап отурасың. Ооба. Жүзүн көрсөт да. Эми ошол Нурлан деген фамилиясы сизде бар турбай жанагы? Эмне деген кагазда? Ким эми? Мен көзүм көрөт, окучай. Кана эже кана ке? Көзү бар киши, ачкысы бар кишини жумшап атасыңар. Эмне качасыңар барыңар? Окуп бергиле. Коркосуңар. Бул эмне деген кагаз? Биринчи ошо эмне деген кагаз экен? Эмне деген кагаз окуп бергилечи? Башын. Кел кызым ай. Договор дейт. Эмне келишим байке? Бул жерди сатып купулу продажа дейт 4 миллион бирдеме сомго алынган деген келишим экен.
Gözüm yetmeyet de okuysunlar Бере be. аласыңарбы? Gel Züreje. Bu familiyany okur. Barla açki yaşlı gelsin olur mu? Кайсы 70 байке? Сиз Жақсы. баратпайлыбыз. Эмне экен? Ошол договордо жанагы Нурлан дегендин аты, фамилиясын билбей атабыз да. Hükümünde gelmeden sen gözüm görmeye kalmadı. Gözüm görüp kaldı, men bulardı ciddinden tanıyın da koş. Ova. Sizlerin de göçe çıkan. Okşadayım, 70'e çıkan 70 bayka üşüntüp kalattı gözüm görüp. Мына покупатель, покупатель, Байке. покупатель, ey байке, мына Байботоев Нурлан Чоткараевич экен. Oradaki cerdin kapağına iyisi usul eken, usul kişi ekene. Байботоев Нурлан Чоткараевич. Покупатель экен, покупатель. Bakıbatı. Жерди сатып алган. Cerde satı algan. Ova. Значит, o şey iyisi usul turvay. Эми буга саткан киши ким болот атат? Ошону тапсак болобу, Байке? Hem bu yerden de karayı sana. Аха. Bu hafta var boş gerek eder. Bu gösterip etme. Açısı yok bırakıyor, Sol sol verecek. ne? Bu elindeyken kağısı eken. Телефон аябай ачкисин үйгө таштап коюп. Торговый центр с подземным автопаркингом на собственной территории жилмассива Акоргу по улице Ахумбаева, улица Ашар, 43. Участок номер 3868, 3877, 3880, Эже. 3881. Түшүндүк. Буну ким берип 1, атат? Мунун 2, азыр ошондо 1, Департамент. 2, 3, 4, 5, 6. 6 участок экен, 5 соток. Эми акча. буну ким? Буну Жазып атат. департамент государственной экспертизы при государственном аттестате архитектуры. Кыргызчасын окусаңыз. Жок, Кыргыз Республикасынын кыргызчасын окусаңыз. Кыргызчасын жакшы окуп берем да ошон үчүн. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кабинетине караштуу караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы мамлекеттик экспертиза департаменти. Намережи да келди. Ошо берип департамент эми ким кол коюп атат? колдо болсо утверждаю директор деп туруп Акназаров деби, Акназаров М деген. М экен. Назаров. Кайсы жылы? 24-жылы. 2024 экен, бирок могу эмени көрбөй жатам. Кайсы ай болуп турат? Кайсы ай болуп турат? Апрель деп эле турат. Апрель. Апрель 2000. Ошо мына жакында эле берилип. Жакында эле берип коюптур да, ошондо. Акназаров М деген Гострой Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства экен. Байке, мына договор ким менен договор түзүп атат ошол? 12 апрель экен. Мына день космонавтикиде жазылыптыр да бул. 12 апрель 2024. кече жакында эле. Кече жакында эле. Эже жанагы Байботоев Нурлан беле ошо менен ким келишим түзүп атат? Ошону таап берсеңиз. Уже договордун башында Договор бош керек. купли-продажи земельного участка города Бишкек, Кыргызской республики. Эмне зура жардам берчи. Канча очки албай? Байышев Майрамбек. Байышев Майрамбек дейт. 80-жылкы 1980-жылкы Байышев Майрамбек деген паспорт Байботоев Нурлан Чоткараевич менен келишим түзүп атабы? Ооба. 75-жылкы бала экен мына. 75-жыл. Мына продавец. Байке эмес, мага ини болот И экен. покупатель. О, таптык эми, инибиз келсин. Ооба, келсин мына. Байботоев Нурлан Чоткараевич 75-жылы төрөлгөн. Ал покупатель экен, продавец. Байышев Майрамбек. Экөө келишим түзүптүр. Бирөө сатып атат, бирөө алып атат. Ошол Майрамбек Шайлообек. Нурлан деген жигит. Мына сизди биз эфирде күтүп атабыз. Келиңиз эми. Familiyan taktалды de. Такталды фамилияңыз. Биз билген эмеспиз. Даже ак өргөн жашоочулар билген эмес. Фамилияңызды жаттап калбаган экен, калган эмес экен. Кечеги Иман деген подрядчик бала айтып аткан, Нурлан Байке, Нурлан деп айтып аткан. Ал өзү бала 27 жаштагы жаш бала болчу, кечеги бала, куруучу бала. Эми бүгүн эмне болду Байке, ошону айтыңыз. Тактадык ким экен? Бүгүнкү көчөкү эфирдин Эртең менен эмне болду? Тияка барып көрсөтөсүзбү? Жүрүңүз. Көчөкү эфирдин жыйынтыгы ошо мэрия уккан экен. Аха. Эртең менен келип бул жерде күтүп туруптур. Мени бул жерден бу азат Саат канча болчу Байке айтсаңыз? Чакырды кидети 9-10 дегерек бар, 9. Анда келсек ошол жерде эки отурган экен. Да бири жанында да бирөөсү бар экен иши кылып. Эми
Жанакы Ақсақалдар. эме тартканы. Hı. Эме чет архитектору менен келиптир. Kim келет? Жана Нурлан келип атат, же ким келип атат? Азамат деди атын вице-мэр. Вице-мэр. Жетмишбай эке, сиз айтпадыңызбы? Эртең менен бирөөлөр келип мусор чыгарып баштаганда анан кийин вице-мэр келип Бу жерде атат. жумушчулар келиптир. Ошону айтып атам. Ошол канчада Бу жерде келди? жумушчулар келип иштеп атат. Мындай туруңуз. Мындай да, бул жумушчулар келип бу жерде иштеп атат. Эмне кылып атыптыр байке? Алар бу жерге келип токтоп туруп эле, алардын келгени тияка келиптир. Тиги бала бакчанын ооба. ошол жака келип аттыр, биякты көрүп калып анан биякка басып кетип сураптыр. Бул эмне кылып атасың? Анан биз ушундай биякта компания алган ошон биз жумушчуларыбыз мусор чыгарып атабыз. Анда токтоткула. Транспортуңарды кетиргиле. Ким бу жерде шебеңер десе бир араба барбы, бирөөнү айтып, "Давай токтот" деди. Мен келген убакта тиги тракторлор токтоп кетти. Ошондо булар деген акыр-чыкыр чыгарып атышкан болгон, э? Ооба, акырчы чыгарып. Мына үйүлүп турган нерсени. Ооба, үйүлүп атканда. Түстөп байыма калыптыр. Жерди иштетип башташкан экен да, уже тегиздеп, Ооба, мусорду тегиздеп, чыгарып, даярдап. Даярдап аткан. Жылбаңыз Эми бияка көчөкү тарткан эфирден кийин деле бура болбой эле кайра жумушун баштап атат да. Карабайсыңбы? Ооба. Анан эми тиги обещать этип кетти жана вице-мэр. Булар аягына чыгып бүтмөй мындай эч эме кылынбайт. Мына маселе чечилмейин. Чечилмейин токтотобуз деди. Эми аны да көрөбүз дедик. Агай, Тияк болсо сот болот деди. Бүгүн бул соттун результатын уга элекпиз. Саат 11-де болот деле жетише албай калабызго деп калды. Эми тияк юристтер барат. Жетмиш агай, ким вице-мэр деген ким экен? Ким келди аты жөнү? Азамат. Азамат деген вице-мэр. Ошол жанагы жерге жайгаштыруу боюнча окшойт анда, немеси? Вице-мэр. Биринчи вице-мэр келди. Анда жакшы. Ошо келип жооп берди. Азамат жигит экен анда. Эми ошо азаматыңды кыл дедик. Анан дегенде мактанып биришти муну жасап атабыз деп жанында бир архитектор. Жанагы балдар аянтчасын эмне кылат экен? Эми ал балалар аянтчасын көрдүк, биз жерге дегенде биз айттык. Мурун кандай турса так ошо акбалга турсун. Мэрияга кайтарылсын. Жер бизге кайтарылсын. Андан кийин анан мэрдин жерине өттү, муниципалдык жерге өттү, закондуу түрдө. Жакыныраак. Анан ошондон кийин эмне курулат, эмне куруш керек, ошондон кийин биз эл айтабыз, чечебиз. А дегенде бияка кайтарылсын жерибиз дедик. Эми эртең менен вице-мэрдин келгенин билет. Нурлан деген киши. Анан кийин деген токтотуп койгонун билет. Маселе чечилмейин, эч нерсе кылбайсыңар деп токтотуп койгонун билет. Анан билгенден кийин дагы жөнө турбай мени сотко берем деп атат да, агай. Эми баарыбызды келип сотко берсин эми үч десе. Ага өргөн жашоочулар. Ага өргөн жашоочулар менен соттошолу келсин. Актыгын ушу боору жер чын баягы мыйзамдуу түрдө чечилгенин бу жерде толку сот менен прокуратура чечет. Ооба. Анан момунда азырении жерлерди, паркка калдырган социалдык объектилердин баарын президент алгыла. Ал жерлер мунапыска кеткен эмес. Ооба. Качан куруп 10 жыл, 15 жыл жашагандарга мунапыс берген. А бул бош турган жерлер. Бир жагынан тияктан Ататүрктү алып атса, талкалап тиги болуп кайрып атса, бул эчтеке курулак жерде келип алып кайра бияктары берип атпайбы. Кийинки мэр, кийинки гостура менен көчөгө койгон орунтай эмес. Анын замыбы жанакы буякта колу жүргөндүр. Ошол Актазаров деп атабы. Актазаров. Актазаров дегени коюп колун коюп берип атат. Мына 24-жылы 12 апрелде коюптур. Мына апрелде 12-чи космонавттар күнү коюп берип атат. Анда баштагыла деп. Ошол 12 апрелде кол койгон Акназаров М деген кишинин, ал мамлекеттик кызматта иштеп атат да, ошол кишинин койгон колу, тиги чыгарган чечими мыйзамдуу экен, ошону да текшертиш керек экен анда. Эми ошол текшер. Ошо кече жакында кол койгон үчүн келип атат да, агай. Ооба, ошо колго уруксат берген үчүн келип атат булар. Эгерде кол жок болсо булар монту баштабайт эле. Ооба. Эң биринчи ошону болуп атат. Эми ушул такталсын. Эми майрамдан кийин болуп калды го. Майрамда айынан прокуратурага азыр документ даяр болуп эле эртең тапшырат, эртең уже бири майрам. Иштейби, иштебейби жок. Андан 6-сынан кийин алып барып тапшырам 3-4 жерге. Акылбек Жапаровга, Садынур Кожоевга, Камчыгдыр Шаевичка,
Generalini prokuraturaga şu yerlerden bar ariska koyup bay işlerini toktolsun dep. Bu ile yer emes, bu 10 etaj. Ооба, Ya Нурлан. Nurlan, ulan böyle kim bilir bunu? Nurlan. Ömür Akonov. Анын аты да Өмүр Aşar Акын. o. Анын аты да Нурлан Abarkım беле. sot öğretem degen uşul bolup жүрүксүн, adaşıp aytып алса. Билбейм, анысын билбейбиz дагы. Anakı Ulukbek Kadirbekov'un ökönümünde jakındık. Ökül ata ökülen ellik jakınları var. Balkim oşol metip atkadır. Ulandap koysalar efirden görüp meni ulandık atatты. Ким билет. Ошону мен түшүнгөн жокмун да, ошон үчүн айтып атам да. Ошол тиги Улукбек Карыбек уулу деген журналистке тиги мен Алтынайдын телефонун тап деген Нурлан ушул жерге келсин деп атам мен. Азыр келсин. Келип, мына мен турам, ушул жерге келсин. Мен номерин издетпей, ушул жерге келсин, мына мен менен сүйлөшсүн, сиздер менен сүйлөшсүн, силердин колуңарда документтерди көрсүн, могу жердин акыбалын көрсүн, о жерде ойноп жүргөн балдарды көрсүн. Emi de bir kayırılıp geteyin. Ulan Ömer Akınov'ka. Жок, Zaman. жок, жетпиш байке. Нурлан Өмүр Акунов башка окшойт дагы, сиздин колуңуздагы Жок. документтеги Нурлан башка киши O окшойт. şu başka. Hem bu oraya 10 etaj. 10 этажга. 10 etaj niyesi Ооба. Nurlan Ömer Akınov'un inisi de var. Zamandaş partiyasındağı. Aa. Hem inim aldın ete sen köp yerge kuruluş kurup geletasın. Kaçan toyasın degi. O yerge gelip görünüp ketsen daha gelip. Ооба. Kazayistini magazin koyam, çarbalık magazin kuram da bir etaj. O yerde aldım 10 etaj kurup koydum. Bu sen kurgan yer Ağırgöl'ün bazarımız bile. Bunu kanday satıp aldın? Kaysı mıyzam türünde. Kimden? Oşonda taktalat. Bu da girip atat. Sen 10 etajındaki prezidentke aytılat. Kamçıldırışı. Da siz saat tekşeriles. Akaçayın gelip düşündürüp gettiniz yüzünüzü görüp durup. Daha gör öyle. Uyalıp koysan bulayın mı? Kaçan toyuyorsun öyle. Туура айтасың. Buna al yerde bizim bazarımız var la. Hani bu supturu alıp aldın. Al bazardı başka bir ödü. Arkitekturada işlegen kişiye satıp alıp türde okudum ben. İlitet Akdevr rayonunun hakimiyatında işlegen de bu kuvatavuz. Arcağına da kuram dep tüzüp atkanı gelsin ama anda da görüyoruz. Bugün bir sefer aytıp etti. Ayak aydanakı eme kuravuz. Park siyahtı kurup veririz. Baldaraka dedi. Döyde okuyacak aylına dedi. Мынау кишилер эмес беле, бул силердин кошуналар эмес. Efirden okup atkan Kırgız jaranlarına da gayırlayın. Şu Ağırgön'ün yaş uğuldarımızga daga gayırılıp keteyin. Bir patriot bolup elimiz düşerge siler için 89. sınıf baldarımız kvartalar vaycısında bu şerdi alıp şerge sot strukturaları menen sot obyektleri menen park sarp bağırıp olup baldarız jakşı tarbiyasın dep şerden jakşına göğüsün dep biz tilek kıldı gelek. Hem oşa tilekti taş kaptırıp momday köpesler gelip julmalap üstü alıp atat. Кеттик. Aynen aynı şu yaş yetkinçikler silerdeki patriot bolup durup ateneňerdi jiberip ibe yaşınbay. Gelip boylarıga turup şu жерди kurgoy turgan silersiňer. Emegi jiberip atasыңар kommentariya. Ha koybosuňarby tiginde mında ana mınday dep. Ошону жазып атышабы? Ооба, силерди алдап атканын билбей атасыңарбы? Тока жөжөгө жем чачкандай силерге бирдеме чачып коюп алдап атат да, түшүнбөйлө да силер. Анан да 89-жылдагы şu агырылган кар картаң телетоңчуларга да кайрылып кетейин. Vay siler gelip bu yerde bolup atkанды көрүп атасыңар мынакей көчөдөн бери бүгүн. Мындай билип, мурунку патриоттуулугуңарды көрсөтүп кетсеңер боло. Ama arabasından ciparışık şey ötüp gitti. Daha bir kançaları getip kaldı. Anan da emeleri cana emeleri var, enpo var. Oturup aldılar da ünü çıkma kaldı korkup. Öz vakattan özün bak emelerini menen yaşap atsattım. Kalganlarımız gelip momda korkogula. Momda çürkan kızlardı kolda olalı. Uşular jetkirip atat ünümüzdü. Başkalardan ümit çok bolup kaldı. Tolköle iki kişimiz kaldı mı? Emedey olup mafya olup attık. Görüp kaldık. Agay. Jeke kuruluşu kurgan mamdaylardan bari ıylatıp kança min degen kişilerden jakçası çok üylörü çok. Köçede жүрүшөт kakşak. Агай, мен бир суроом бар. Сөзүңүзгө аралжы бөлүп коеюн, кечирип коюңуз.
жана вице-мэр келди да, келгенден кийин силер арыздангандан кийин токтотуп койгула деп айткандан кийин мына контейнерлерди алып кетсин. Биздин балдар футбол ойнай албай калды деп айттыңыздарбы? Айттым, анан тиги ал сразу түшүндү. Мен түшүнүктүү жигит экен. Бул жерде койду, алды. Мурункулар келгенде эми тура берсин деп айтты эле. Курулган жок, эчтеке жогон жок деп жанакы Ленин районунун ГКМнын бөлүмү талант Адилет деген жигит. Эми тура берсинде иш жүргөн жок деп айткан. А бирок 2 жолу көрдүм, балдар контейнердин үстүнө чыгып алып, салты секирип атат. Ооба. Арка мойну сүлүп өлүп калса, ошол жерден Ким жооп берет? ким жооп берет? Дедиңизби? Мен ошо Адилетке кайрылгам, алдыргыла деп. Начальник ровдуга кайрылганбыз. Алдырып кеткеле мому деди. Алар билет канча кишилер күбө бул жерде. Туура. Анан эми дагы сага айтайын, давай алдырткыны. Биринчи силерге барабыз, бир болсо да. Мэрияны каптайт койгон, эгерде бир бала кырсык болсо. Не деген жооп болду? Ошону ойлогондон десем, сразу жанына эртең алдырып кетти. Эртең? Алдырып кетти. Эми эртең күтөбүз. Эми майрам болуп калды, анан муну дагы коорап калышты. Майрам болсо да билбейм. Тиги ака Коюш заматта эле болчу го, эми алышты эле заматта болчу. Келсин, жүктөп кетсин. Жетпиш байке, койгондо майрам жок, аларда майрам болобу. Ошону айтып атам да, алып келгенде 5 мүнөттө алып келип койсун. Эми сүйлөңүздөр. Мына ак өргөнүн аксакалдары чогулду. Жалгыз эмес, байке. Мен сотко берем дептир, ошол Нурлан деген киши ошол жөнүндө сөз болуп атат. Бул ал мода болбоду, сотко бермей, отургузмай. Журналисттерди коркутмай мода болду. Уже 11 журналист эле отуруп атпайбы? Ким билет эми? 12-нчи болуп барат. Ошондо сиз макулсузбу? Андан кемсиң барар дейт. Кудай сакта. Ким болот экенбиз деп, айла жок да. Кудай сакта. Жок, сотко берсе, сотко берсе болобу кайра? Болот, неге болбойт? Болот. Сот туура чечим чыгарбаса беш керек чынбы? Ооба. Ошондо кайра сотко беребиз. Судейский коллега деген бар. Ошода. Ошого катышып турбайбы, оякны соттогула, бул эмне муну туура эмес кыл деш керек да. Мен баягы мыскылдап сүйлөп көнүп калганда ошол мыскыл тамаша сыяктуу болуп атат да, жана сөзчү. Эми бул деген тамашалуу нерсе эмес болуп атат да? Тамашалуу нерсе эмес. Серьезный нерсе бул. Бул чын айтканда ошондой болуп калды да кийинки убактачы. Ошону көрдү дагы, ошон үчүн коркутуп атат да, мен соттошом деп, мен сотко берем деп. Колунан келгенин кылсын. Эжелер силер айта аласыңарбы? Айтасыңарбы, эже? Баятан бери сөз болуп атат. Не жөнүндө сөз болуп атат ошону? Эки күндөр бизде ызчы болуп атпайбы? Жанагы биздин ак өргөнүн 89-жылкы ген план боюнча бөлүнгөн социалдык объекттин жеринин баары ген бийликке келбесин көздөрү түшүп эле, улам жаңы бийлик алышты эле. Эми акимиятка да ушу жерлерде жыл сайын жаз болду бизде ушундай проблема да. Улам бирөө келет, кайра ызчы болуп барабыз, анысы кетет, кайра экинчисине, үчүнчүсүне берет. Ошон үчүн мына ситуациядан пайдаланып мен айткым келет да. Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кылышев, естественно, бул эми эмне дейм, ички тышкы иштерди жасап, ал кишилердин колдору жетпейт. Но мэр менен аким ушу элге кайрылып келиш керек. Бул мамлекеттин байлыгы эл да. Элдин жашашын жакшы жашашын, элдин оңосун жакшы жашасын, ошого деле көңүл буруш керек да. Эше элге карапайым, элге көңүл бурулбаса, анда биз билбейм анда кандай иш болот. Ошон үчүн мен ушу эфирден пайдаланып айткым келет, ушу вице-мэрден биздин мэрибиз, анан кийин аким өзү келип эл менен жолугушсун. Жанакындай ар кандай көз караштар болуп атат. Бияктын ээлери тиги биздин журналисттер сизди өзү чакырды элек. Сиз мени сотко кайрылам депчи. Эми сотко ар бир адамдын укугу бар, кандай кайрылат ар өзүнүн деңгээлинде. Но биз чакырганбыз, биз аны өз моюнубузга алабыз. Биз болбосо бизде моундай ситуация болуп аткан сиз кайдан билет элеңиз? Ооба. Ошондуктан бийликтер баары кандайдыр болбогон күндө дагы бизге көңүл буруш керек. Бияка келиш керек. Эл менен эсептешиш керек. Качанга чейин ушинтип жүрөбүз. Мына 11-жылдан бери кайрылып кетип, ошол результат жок. Шаардык КМД болчу материал. Убакыт бергиле, оор экен материал деп до сих пор жоопту берген жок. Финполицияга кайрылганбыз. Ал убакта финполиция жөлү элек болчу. Алар акимиятка берип чечип кое турган ишке элди бара кылбай өзүңөр чечип койбойсуңар деген. Ошол учурдагы бардык фракциянын лидерлерине кайрылганбыз. Президентке кайрылганбыз.
мэрияга, акимиятка, ДЖСка баардыгына кайрылык отпискалар турат. Мен өзүм тапчак. Эмне үчүн мындай болуп атат? Потому что биздин 89-жылкы Дүйшен Өмүралиев чыган карта, генплан карта. Ошондо соц объекттин жери 8 садик болуш керек болчу, 6 мектеп болуш керек болчу. Ошонун бүт баары сатылып кеткен. Кантип сатылып кеткен? 2005-жылдан баштап ошо генплан картаны булар корректировка жасап, жокко чыгарып, ошо соц объекттин баары бүгүнкү күндө как земельный участок болуп турат да. Ошон үчүн келгендердин баары салабыз, укугубуз бар деп смело келишип атат. А биз ал картаны архитектурага, Ленинскийге бардык, жок. Подтверждение беришти, жок мындай карта деп. Глав архитектура ошолто зам болчу, Анарбек Паметоли Анарбай, ошол кишиге да кайрылганбыз. Ал киши эс алып калды, бул карта сиде каяктан жүрүп, бизде ал карта бар. Но тем не менее буларда жок да картачы. Өздөрү корректировка кылгандан кийин тур менен жоготушкан. Анан ар ким өз кылган ишине жооп бериш керек. Биз как жашоочулар келечек үчүн, келечек муң үчүн биз ошол жерди алып калалы деп атабыз. Кымда эле жер калды, баарын салып бүтүштү. Элге да коюш керек да. Биздин балдарга да эс ала турган жай керек. Мына ушулар азыр салам деп аткан жерде карылардын эс ала турган жайы болчу. Мына булар алып развлекательный центр салат экен да. Тем более частный. А биякта бизде апер балдарыбыздын акча не позволяет никак. Акчабыз жетишпейт. Ошондой огромный акчага биз балдарыбызды эс алдыра албайбыз. Же паркы жок, же эс ала турган жериңер жок, же багыңар жок, же бала бакчаңар жок. Салып койду. Билбейм кандай болот. Ошо эми биз өтө Жаш өтүп атат, паркыбыз жок деп койсоңуз. жаш кезибизде алдык элек мына карып 70ке жетип калдык кызычы. Анан эми биз дагы бар балдарымды келечекте ойлоп кетсин да. Мына бир үйдө азыр 4-5 бала бар. Бир үйдө 2-3 келин жашап атат. Анан ошо эмне үчүн биз менен эсептешип койсо болот да, эл менен. Биз болгон талапты ошо соц объектине 89-жыл картаны кайра ордуна восстановить этип беришсин. Ушул турган жерди жок деген ушул турган жерди бизге калтырып берсин элге. Парк зона, бала бакча кылып берсин. Жакшынакай эң чоң поликлиника салып берсин. Ошо биздин талабыбыз, башка талап жок бизде. Анан мен айтайын дегеним, сүйлөйүн дедиңиз беле? Айтыңыз, азыр. 89-жылкы карта. 89-жыл. Айтыңыз. 2089-жылкы картабызды восстановить этип беришти. Жок дебей, эч калпты айтпай, жашынакай кылып восстановить этип берсин. Эч качан архивде жок болуп кетиши мүмкүн эмес. Мамлекет мындай төкөрүш болмоюнча архив жок болбойт. Бул деген закондо илгертен келаткан нерсе. Ооба. Анан жөн эле тиңдей мындай деп эле уламлай законду которуп ал бул деп элдин башын оорутпасын деп. Агыр көлүктөр эмне бизин асмандан түшкөн жокпуз, ушул жерде эле келатабыз. Улам кайсы чоң келсе, ошол чоң бизге салып берет бекен деп. Биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жок болсо, ябак эле барып архивди тутуп атып эбак салып алмакпыз. Ошону айтам да, эже. Эл берген үчүн мына күтүп келатабыз. Туура айтып атасыз, эже. Чоң келген сайын эле ушунтип эле башты ортуп, чоңултуп эле бизде эле жумуш жокпу же? Биздин кылар ишибиз жокпу? Ошону айтам да, жанагы канча мэр келди, канча аким келди, же ошолор келип, кайда барат? ушуну салып бергендин ордуна кайра талап тонуп атпайбы, кайра сатып атышпайбы ошо жердичи талашып. Кудайдан корккон адамдар болсо, эл менен байланыш. Деген аким келген, Ленин районуна, чымда Пермский иштептир. Ошо элдердин көз түшпөсүн деп мына мусордун баарын төгүп салган наоборот. Эми булар тазалап туруп алабыз деп атат. Туура айтып атасыз. Мен айтайын байке, 70 байке. Мен айтайын деген сөз, мына өзүңөр колдобойсуздарбы, ушул эфирди жыйынтыктаганча мен айтайын деп атам. Нурлан байке, мени сот көрөм деген Нурлан байке, аты жөнүңүздү бүгүнкү эфирден айттык. Себеби дегенде сиздин аты жөнүңүз, жылыңыз, канча жашта экениңиз жанагы келишимде жазылып турат экен. Ал келишим 70 агайдын колунда турат. Анан кийин азыр дегенде дагы бир жарым сааттай ушул жерде аксакалдар менен мен турамын. Келип, жолугуп, өзүңүздүн чындыгыңызды айтыңыз. Эгерде колуңузда документиңиз бар болсо, Акназаров М деген кол коюп уруксат берип койгон экен. Ошол жерде ала бер, ошол жерге сала бер деп. Анан кийин деген эми ошол нерсени эгерде мыйзамдуу болсо ошол документиңиз келип көрсөтпөйсүз, мына агайлар турбайбы, эжелер турбайбы, ушул ак өлкөнүн жашоочулары күтүп атат менен кошо сизди. Мени көрөйүн деп атасызбы? Келиңиз ушул жерге. Сизге да эфир берем, кайра эфирге чыгам. Эфирден айтасыз, ак экениңизди, так экениңизди сиз өзүңүз документтерди көрсөтүп, бул кишилер менен талашып көрүңүзчү, көрөйүн.
Эки жак бирдей, эки жакты бирдей тартсын. Эки жакты мен бирдей тартайын айтып атам. Мен журналистте баланс болуш керек. Эки тарапка сөз беришим керек. Анан кийин деген туура айтып атасыз. Анан кийин деген тээ жакта туруп алып мен сотко берем деп менин телефонумду издеп Баймановский замашкиңериңиз менен отурасыз. Андай болсо тиги мен айла жок, мына ага өргөлүктөр менен эле сүйлөшө берем. Булар кеп сөзгө келип кайра мени чакырып, ыраазычылыгын билдирип, рахмат айтып атышат. Анан кийин деген сиздин айта турган сөзүңүз болбосо эмнеге сотко бересиз? Мен күндүз эфир кылып эже айттым. Ага өргөлүктөр чакырды, ага өргөнүн жашоочуларын таламын талаштым. Ага өргөлүктөр менен соттошуп көрүңүз дедим. Ошо канча көпчүлүксүңөр, силер көпчүлүк менен соттошуп көрсүн анда. Ким жөнөтүп атат эже? Ушул мына мен бүгүн түз эфирде, күндүзү түз эфирде ошол сотто мен сотко берем деген сөздү мынакей. Мына мен ушул бүгүн күндүзү жергиликте группага ошону көрүп коюңуздар деп көрдүңүздөрбү? Ошо мына ошентип айтыптыр да. Ошону бул Нурлан деген ошол ак өргө эли менен соттошуп көрсүнчү. Соттошо албайт да, ошон үчүн дегенде өзүн көрсөтө албай, жаш балдарды жөнөтүп коет атпайбы? мыйзамдуу кылып эле элдин жерин элге алып берсин, башка эчтекени керек жок. Болду анда мен жыйынтыктай берейин, Хорошо? не берем үйдө. Макул эже бара бериңиздер мен. Макул. Рахмет. Эч нерсе эмес. Эфирди жыйынтыктайм анда эмесе. Эфирди жок. Мен тарта бериңиз, мен өзүм эфирди жабам. Эфирди жыйынтыктайын. Нурлан байкеге айта турган сөзүн дагы бир жарым саат ушуйда болом, эжелердин жанында болом. Келиңиз сүйлөшөлү. Элдердин көзүнчө, ушул аксакалдардын көзүнчө сиз менен сүйлөшөм, келиңиз. Эгерде келбесеңиз, анда отуруп, тетекте отуруп коркутпаңыз мени сотко берем деп. Мен эч кимден коркпойм, тем более сизден коркпойм. Бир гана Кудайдан коркуш керек пенде деген. Улукбек Карыбек уулуна менден чоң салам айтып коюңуз. Байлардын сөзүн сүйлөбөй жүрсүн. Айта турган сөзүм ушул, ак өргөгө келип, мына мондай мусорду чыгарып аткан жерин көрүп, мына дагы деле контейнерлер турат. Ошону көрүп келдик. Эми мен бул жерде дагы жарым саат турам. Ошо Нурлан байкени Нурлан Чоткараевичти күтүп турам ушул жерде. Келиңиз. Чоң рахмат, колдон келишинче бөлүшүп таратышып коюңуздар. Себеби дегенде кечеги эфирге чыктым. Андан күндүзү чыкты, мен сотко берем деп мен издетип аткандан азыр эфирге чыктым. Ушулардын баардыгын колдон келишинче таратып коюңуздар. Кыргызстанда адилет орнош керек. Себеби дегенде Садыр Жапаров президент. Садыр Жапаровдун келишин баарыбыз күткөнбүз. Чындык чыгыш керек. Кимдин ким экени билиниш керек. Адилеттүүлүк орноп, акыйкат элге апапакай болуп тараш керек. Акыйкатты таратышып коюңуздар. Чындыкты коомго жеткирип коюңуздар. Ушул түз эфир бийликке жетсин. Нурдан Орунтаевка жетсин. Ошол кол койгон, уруксат берген Акназаровка жетсин. Ошол Нурлан Чоткараевичке жетсин. Улукбек Карыбек уулуна жетсин. Камчы Кыдырчаев Ташиевке жетсин. Президентке жетсин. Акылбек Жапаровка жетсин. Бардыгына жетсин. Бардыгыңар көргүлө, мен эч нерсени жашырбайм. Эч ким менен жашыруун жолукпайм. Болгондо айтып деп атам. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар.